Бул жер Баткенден Лейлек районуна каттачуу чоң жолдун эң чырлуу бөлүгү. Кыргыз-тажик чек арасында жаңжал болсо эле ушул Жакөрөк участкасынан жол жабыла калчу. Мындай көйгөйдү жеңилдетүү үчүн Кыргыз өкмөтү 2008-жылы Тажикстандын Чуурк айылын айланып өткөн жолду курган. Жолду жергиликтүү элдин үлүш жерине куруу зарылдыгы чыкканда тургундар бийлик өкүлдөрүнүн жер маселесин кийин чечип беребиз деген убадасына ишенип макул болушкан. Бирок ошол күндөн бери жерден жок, жер үчүн кенемти ала албаган тургундар кайрылбаган мекемеси калбай наразы. Өзү 2 сотиктен жер берилген. Onun dağın 4 sotigi meniki 12 sotik жер тийген, 4 sotигini жол басып өткөн. Шонон бери жер беребиз деп бербейт. Жетти да өкмөт алмашты. Onun чекежиге биз терек эккен элек, ОЗК айтып биз төлөп беребиз, башка жерден жер беребиз деп шунтип ушуга кадайга жүрөт. 10 жыл болуп калды. Кыргызстан менен Тажикстандын чектешкен бул аймагында айдоо жери абдан эле тартыш. Ошон үчүн ар бир жан башына болгону 2 соткадан үлүш жер берилген. Анын бир бөлүгүн жол курууга берип коюп, кирешесиз калган тургундар жол курулган жер үчүн жыл сайын жер салыгын төлөөгө да мажбур. Алардын бири Камчыбек Ходжаевдин үй бүлөсү. Аларга жол боюнан тийген 30 сотук үлүш жердин 10 сотугуна жол курулган. Биз баякында эле налогторун төгүп келатабыз. 30 сотик мага берилген, мисалы 30 сотиктин налогун төгүп келатабыз. Фактически 20 сотиктей эле жер калган. Анан иш ушул чек арада турганыбызда мындай эске алып бир лугота эч кандай эме жок да. Кайтып ошонун ордуна өкмөт бизди эч кандай бир куруу адам менен эле алдап келип атат, чынын айткандачы. Ак Татыр айылында жер үлүшүнөн ажыраган кожолуктун саны 20га жакын. Алар 10 жылдан бери бардык бийлик жетекчилерине кайрылышканы менен майнап чыга элек. Кээ компенсация алган, көпчүлүгү алынган эмес. Эми келечекте биз мына сессияга депутаттарга кайрылып, ошол албаган жарандарга башка жерден сунушталып көрөбүз. Өзүнүн категориясына жараша эми сунушталат. Ошондой ФПС де бар ассанда биздин жер жеткиликтүү эмес негизинен. Жерсиз калган үлүш ээлеринин маселесин жергиликтүү кеңеш дароо чечип берет дегенге ишене беришпей турат. Анткени жол курулган жердин категориясы менен берилүүчү жерлердин категориясы дал келбей, өкмөттүк деңгээлде чечүүгө туура келет. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.